Саламатсыздарбы. Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу экс баш прокурор, Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Айдайым, студиябызга куш келиптирсиз. Бизде Кыргызда негизи эле мусулманчылыкта улуу салт бар. Азалуу киши келгенде көңүл айтуу деген бир тууган эниңиздин арты кайрылуу болсун. Биздин алгачкы сурообуз мына кечеден бери массалык маалыматта жана бүткүл Кыргызстанда эле абдан кызуу талкуу жүрүп жаткан сиздин Жогорку Кеңеште сүйлөгөн сөзүңүз болду. Ал жерде бир топ карапайым эл эмне үчүн Аида Салянова мандатын таштап кетип жатат, эмне үчүн бул акыркы жолу сүйлөшүү деп айтышты деген бир темаларды козгошту. Ошол боюнча кичинекей жөнөкөй тил менен биздин кыргыз элине дагы бир жолу азын улак түшүндүрүп берип кетсеңиз. Рахмат биринчиден студияңызга чакырып, маанилүү суроолорду берип атканыңызга. Биринчиден, эгерде кечээкү парламентте сүйлөгөн сөзүм жөнүндө айта турган болсом, ал сөз жакынкы арада Боршайком аркылуу чыга турган чечимге байланыштуу болду да. Анткени мыйзамда жазылган 30 күн ичинде Боршайком эгерде өкүм күчүнө кирсе 30 күнүн ичинде ошол маселени карайт деп жазылган да. Демек 30 күндүн ичинде бир күнү карайт да баары бир. Анан парламент болсо бир жумада 2 пленарный заседаниялар болот. Ошо пленарный заседаниялардын ортосунда каралып калса, эгерде ЦИК ошол маалда карап калса, анда менде сүйлөп кеткенге мүмкүнчүлүк болбой калат го деп анан кечээкү күн тандалды. Бул жанагы шаардык соттун чечимине байланыштуу да мага. Эми канчалаган күбөлөр келди сот процессинде, биринчи инстанцияда да, экинчи инстанцияда да күбөлөр келип атты. Ал күбөнүн баары тергөөнүн тапкан күбөлөрү, алар тергөө убагында да болгон, сотто да келип айтып атышты. Ал мен тараптан бир эле мен чакырган эмесмин, биз тарап бир күбөнү чакырдык. Бул экс-спикер Ишенбай Кадырбеков болду. Анткени бул киши дагы убагында лицензия алып анан жандандырган экен да, токтотуп анан жандандырган экен да. Ошон үчүн жандандыруу маселеси, анткени Елисеевке мага көндөн ошондой коюп атпайбы, Елисеевке туура эмес жандандырган депчи. Демек башка адамдар кандай жандандырган деген суроого жооп табышыбыз керек да. Анан биз ошол адамды, Ишенбай Дүйшөнбиевичти чакырдык. Сот ошого гана бир гана күбөбүзгө макул болду. Ал киши келип айтты, момундай процедуралар менен менден соттолгонбу адам, соттолгон эмес деген справканы сураган эмес мен юст. Мен эмне себеп менен мамлекеттик кызматтан кеттим, аны да сураган эмес деди да. Бизге ошо эки маселе маанилүү болчу. Анткени Минюсттан келген, жана мен айтып атпаймынбы, биздин эмес, бүт күбөлөр, тергөөнүн күбөлөрү деп ошол адистердин баары келип алар айтышты. Биз ушундай эле процедура менен көптөгөн лицензияларды жандандырчубуз. Елисеевке кандай болсо, аларга да ошондой болчу. Эч кимден эч кандай документ сурачу эмеспиз. Заявление алып келет дагы, анын лицензиясы баягы бар да, ал токтотуп койгон, мамлекеттик кызматка кеткен же дагы бир себептер менен ал лицензиясы иштебей турат да, ал адвокат болбойт да, башка жумуштар менен алек. Кайра жандандырганда жөн эле жандандырып койчубуз деп айтат да, ал күбөлөрдүн баары. Демек бир дагы күбө, ушу Салянова туура эмес жандандырган, же болбосо Салянова бизге бир указанияны берген, же бир Салянованын дагы бир кызыкчылыгы бар болчу деп бирөө да айткан эмес да. Бул бир маселе. Экинчиден, ошол Елисеевдин видеосун биз соттук материалдарга коштурдук. Ал Елисеев скайп боюнча айтып атат да, мен адвокатым андан интервью алып, анан ал киши айтып атат. Салянованы укканда дейт, мен эстегенге аракет кылдым дейт. Вообще бул ким деп. Запистеринди карадым дейт, эстегенге аракет кылдым деп, бирөө эстей албай койдум дейт. Анткени Салянова менен эч кандай карым-катнашым болгон эмес дейт да. Тергөөдө бир да далил жок. Эгерде мен алар ошо баягы корутундуда жазып атпайбы, Елисеевке бир пайда алып келген деп мени. Эми пайда алып келгенден кийин биринчиден мен мисалы үчүн сизге пайда алып келгим келсе, по крайней мере мен сизди таанышым керек да, туура кайсы киши тааныбаган кишиге пайда алып келет мисалы. А мен аны действительно тааныбайм, аны менен саламдашып көргөн эмесмин. Тергөөнүн Салянова Елисеевди тааныйт деген бир дагы далили жок. Болушу да мүмкүн эмес болчу да.
Бул бир жагдай. Экинчи жагынан мен айтып атпаймынбы, жана тергөөнүн баягы күбөлөрдүн баары мыйзамдуу болгон деп айтты депчи, мыйзамдуу. Эми мына показанияларын карасаң дагы, күбөлөрдүн показаниясы дагы, мыйзам дагы мен тарапта болуп атат да. Ошонун баарын билип туруп, Салянова ушу бир справканы мындай кыскараак айткан болсом мындай деп атат да, ушул Елисеевке дейт, бул скомпрометировавший органда иштеген өзүн дейт. Мен кыргызча которсом, аябай мен которгон жокмун, сөздүккө ылайык карасам өтө узун экен да, аны кечээ окуп бербедимби? Скомпрометировать деген кыргызча которулат экен. Анан эми ушу скомпрометировать эткен адамга дейт, лицензиясын узартып берип койгон дейт. Эмне үчүн скомпрометировать эткен адам? Анткени ал Цариде иштеген дейт. А мен айтып атам, Цариде иштеген болсо макул, Цариде иштептир деп атам. А эмне Цариде Елисеев жалгыз иштедиби деп атам да. А Цариде Елисеев менен чогуу иштеп жүргөндөр чоң кызматтарда отурбайбы бүгүн? Мен алар иштебесин деген жокмун. Башка сөз айткан жокмун аларга. Бирок бул деген эмне? Бул деген кош стандарттуулук да деп атам да. Ошон үчүн ушу сөздү алышканда скомпрометировать эткен деп. Эми ошол эле ишти козгоп аткан, токтомду токуп аткан Индира Жолдубаева ал дагы жазып атат да, бул орган Цари деген скомпрометировавший орган болчу дейт. Скомпрометировавший орган деген сөздүккө ылайык беделин түшүрүү, уят кылуу деген маанини берет экен да. Уят кылуу деп. Эми ал кеп Цариде гана жөнүндө болгон жок, ошон үчүн мен жалпы айтып атам да, институт президента деген болгон. Ага ким кирген? Ага Цари кирген, ага секретариат кирген, ага советник по вопросам безопасности кирген, и ага аппарат президента кирген. Эми ошо аппарат президента да Жолдубаева ошол мезгилде Бакиевдин убагында жетекчи кызматта турган. Эми ошол жетекчи кызматта турган, ошол эле Елисеевтер менен кызматташып иштеп жүргөн. Мисалы үчүн мен тааныбай атам да Елисеевди, ал болсо мисалы үчүн тааныйт. Чогуу бир структурада иштеген. И ошол Жолдубаева айтып атат да, бул Цари деген бул элдин астында уят болгон институт деп атат да. А өзү эмне анда уят болбойбу деген, башкалар эмне анда уят кылбайбы мамлекетте деген сөз да. Ушундай бир баягы акылга сыйбаган чечим чыкты да. Мен ошон үчүн айтып атам, бул укукка таянган иш эмес, бул деген саясатка таянган иш. Бул саясий чечим болду, сот ушундай чечим чыгарды деп. Ошон үчүн мен кечээ коллегаларыма биринчиден да кыска мен иш боюнча майда детальдарына ал күнүгө шаг за шагом ошондой нарушениялар болду. То перерыв бербейт, берсе чектеп 5 мүнөт деп берет. Адвокатты баламды эмизип келе калайын десе 1 жаш 4 ай баласы. Бар баламды эмизип келишим керек мен десе, ага да убакыт бербейт. Больничный менен, мисалы үчүн биз ошол жака катышып аттык да соттук чечимге. Мен буларды айткан жокмун. Мен болгону баягы жалпы чоң баягы бура турган бир проблемаларга, көңүл бура турган проблемаларды айттым да. И жалпы мамлекетте эгерде сот реформасы болбосо, мурунку сизге студияга келгенде да мен ушуну айткам, сот реформасы болгон жок. Правоохранительный органдарда да, сотто дагы реформа болгон жок деп. Эми бүгүн биз жылган жокпуз ал ситуациядан. Мен сизге 1,5 жыл болуп калды болуш керек келгениме. Бүгүн ситуация жылган жок. Дагы эле тескерисинче кайра баягы өрчүдү да. Ушундай туры болобу кыргызча айтсам. Мына келди сизге чыккан сот чечими бул саясий буйртма катары бааладыңыз, э? Туура, саясий буйртма. Андан кийинки сурообуз мына ошол мен 1,5 жыл мурда сизден ушу интервью алганда да бул суроону айтып кеттим эле. Сиз баш прокурор болуп иштеп турган маалда бир нече саясатчылар коррупция беренеси менен ошо сотко жоопко тартылышты эле. Ошол учурда ошол сиздин ушул кадамдарга барганыңызга биздин экс-президент Алмаз Атамбаевдин байланышы тиешеси же болбосо буйругу бар беле, же бул сиз өз алдыңызча аткарган ишиңиз беле? Анткени сиз деген ошол 2015-жылы кызматтан кетип жатканда, менин кызматтан кеткенимдин бирден бир себеби буга чейин президенттин мага көрсөтүп келген колдоосу азыркы акыркы күндөрү жок болуп калды. Мен ошол себептен кетүүнү туура таптым деп айткансыз. Анда ал экс-президент сизге колдоо көрсөтүп турган болсо, анда ал кишинин буйртмасы беле же ал кишинин көрсөтмөсү беле? Ошол боюнча да айтып кетсеңиз, анткени коомчулукка бул дагы бир табышмак болуп жатат. Негизи прокуратураны эле айтпайын, негизи эми менин
болгон мен өзүм ошол болсо керек, мен буйрук менен иштебейм да. Эгерде өзүм мисалы үчүн ошол эле кылмыш иштери материалдары келип атканда күндүр түндүр мен анткени адамдын убал сообунан корком. Корко турган киши, мен Кудайдан корком. Ошон үчүн баягы следовательдер алып келген же болбосо баягы чет жактан келген материалдарды болот экен деп кетире берген бир да андай случай болгон эмес да. Анткени убал сооптон корком. Ошон үчүн күн болобу түн болобу баарын өзүм карап, анан кийин качан ынангандан кийин чын эле бюджеттен ушундай акчалар уурдалып атыптыр, чын эле талант тонолуп атыптыр, чын эле мамлекетке чоң зыян келип атыптыр деп ынангандан кийин гана анан ошондон кийин чечимдер чыкчу да. Ошон үчүн прокуратура эмес, кайсы жумуш болсо дагы мага эч ким буйрук берип, негизи Кудай мени сактады, мен андай органдарда иштеген эмес. Мен парламентте иштедим, Минюстта иштедим, прокуратурада иштедим, бирок бир жерде ушундай мени бирөө мажбурлап же буйрук берип ушундай, балким өзүмдүн табиятыман, балким өзүмдүн мүнөзүмөн андай бере да алмак эмес да, андай буйруктарды. Ошон үчүн мен мисалы үчүн балким ошо буйрук бере албагандан, балким мен ал кишинин адамы эмесимин, балким ошо бир жылдыздарыбыз келишкен жок, иштеше алган жок ал адам, балким. Ошон үчүн аябай мен колдобой койду дегенде, аябай башкалар талап атканда негизичи маалымат жагынан мени. Ошол эле мени жоопко тарткан адамдар талап атканда президент чекеде карап турду, четте карап турду. Мен эми аны мени мен козгогон кылмыш иштерге мага жардам берсин же бир нерсе кылсын деп мен андан андай баягы жардам күткөн жок. Мен андай жардамга муктаж эмес элем. Слава богу, баягы өзүмдүн профессионалдуулугум жетишет эле, өзүм карап баа бергенге. Бирок мени баягы чоң баягы информационный атака кылып атканда мен жалгыз пресс-служба менен эмнеге жетишет эле? Мен ойлойм, президент, тем более чоң баягы информационный өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол хотя бы прокурордун иши сөзсүз түрдө бир колдоого ээ болуп туруш керек болчу дейм да. Саясий колдоого бир сөз кошуш керек. Саясий колдоого, эми сөз кошпосо да бир саясий колдоого муктаж болчумун деп ойлойм мен. Баардык учурда эмес, вот акыркы учурларда мен баягы жоопко тартып, аябай көп киши тартылып, анан дагы тартам деп аткан адамдар билет да өзүн кимди тартмакмын. Ошол маалда баары кошулушту дагы, действительно өтө катуу атака болду. Ошол атака болгондо президент чекесинен карап турду. Анын үстүнөн канча бир убактан бери ТЭЦтин проверкасы болуп аткан. Ошол проверкада дагы чындыкка жеткиси келген жок да негизичи. Анткени кайра ушак айынга ишенди. Кайра эле ошол баягы Артыковго окшогон адамдардын ушак айына ишенип, ушактарга ишенип отурду да. Менин мисалы үчүн жүйөлүү бир сөздөрүмө ишенгиси да келген жок, уккусу да келген жок да. Мен ошону менен билдим. Демек иштегендин и вообще коррупция менен күрөшө тургандын андай бизде баягы азыр пока мүмкүнчүлүк жок экен, келечек жок экен андай жумушта деп өзүмө ушундай жыйынтык ачыктаңыз. Мына жогоруда да айтып кеттик, кече жакында ошо бир тууган иниңиз уландын каза болушу менен бүгүнкү күндө ага күнөөкөрлөр табылды деген расмий билдирүүнү билдиришти. Ошол күнөөкөрлөр боюнча сиз ишенесизби, ыраазысызбы? Чындыгында эле ошол балдардын күнөөлүү экенине ынандыңызбы? Же бул жерде дагы бир саясий уюмдар же бир башкача бир багыттар болуп жатабы? Эми суроолор көп. Ошол эле биринчи кармалган бала эмне үчүн пистолет менен, патрондору менен алардан эч кутулбастан күтүп жатты да. Мени качан келип милициялар кармап кетет деген маанидечи. Ошол чоң суроо да. Анткени ким болсо дагы эң биринчи ретте орудие преступления деп коет, ошондон кутулганга аракет кылат да. Канча убакыт өтүп, бир чоң резонанс болуп, өлкөдө бүт канча километр радиуста издешти. Ошол энем жашаган үйдүн өтө эле алыстап барып издешти да. Ошо тегерегин эле эмес. Действительно оперативниктер чоң жумуш кылды, айтып коюш керек. Анан издөө жагынан, анан ошо издеп аткан мезгилде тиги бала пистолетин алып жатканы мен үчүн чоң суроо жаратты да. Азыр экстрадиция болот деп атат. Экстрадиция болсо ал бала Москвадан, анда дагы бир чындыкка бир жарыкка бир маалыматтар чыгышы мүмкүн.
ошон үчүн менде баягы сомнениялар эле бар да, сомнениялар, ойлор ушундай эле бар. Бирок келсе бул саясат же бул саясат эмес деп айта албайм мен бүгүн. Мен ошо иним каза болгондо парламенттен да билдирүү жасагам. И ошол билдирүүдө анткени ага чейин дагы чоң баягы дискуссия болуп кетпеди, бул саясат эмеспи, негизи Салянованын ою кандай деп. Ошондо мен айткам, мен муну саясат деп, колумда фактылар, колумда далил жок болуп турса, мен муну саясат деп эч качан айтпайм, бирөөнү күнөөлөбөйм дедим да. Анткени мен өзүмдүн башыман өттү. Анткени башка баягы майда чүйдө бир кылмыштарды кылды десе дагы ал бир ситуация. Адам өлтүрүү деген ал такыр бөлөк ситуация деп ойлойм да. Менден өчүп алабыз деп, мен тегерегимдеги туугандарыман бери аларга дагы кол салышты дейм. Кол салды деген неме эмне? Аларга дагы иштерди токуп, аларды дагы аябай жүдөттү да. Алардын ичинде менин атамдын кичүү иниси, сиз по-моему мурункуда да ушу суроону берсеңиз керек, ошол агасын кызды өлтүрдү деп аябай күнөөлөгөнгө аракет кылышты да, бирок убийство боюнча статья козгой алышкан жок. Анткени бир далил жок. Эмнеге далил жок? Анткени баягы телефондор менен караганда Саляновдун маршруту бир, тиги Душубаеванын, Раматылык анын маршруту башка, и экөөнүн маршруту пересекаться эткен эмес да. Ошо ыктымал күндөргөчү, өлтүрдү болуш керек деген күндөргө, ошо ыктымал күндөргө, аны точно айта албайт, эксперт бир нече күндө айттыр, 2-3 күн тегерегин айтканда, ошол күндөрдө экөө такыр пересекаться эткен эмес да. Агамдын алибиси да бар да ошол күндөргө. Анан мен кызыгып, ошо тергөөчүлөргө алмашыптыр, бир тергөөчүдөн кийин сурап көрдүм да, эмнеге силер ошо алиби боюнча сураган жоксуңар? Ал адамдын алибиси бар экен да. Чоң адамдар менен жолугуп жүрүптүр ал кезде, партиянын бир жумуштары менен жүрүптүр. Эмнеге сурабайсыңар десем, айтат, биз сураганга мукташ эмес болчубуз дейт. Бизге анын кереги жок болчу дейт. Анткени биз телефондор менен караганда эле экөө тең тиги жактан бул бияктан башка сүйлөшчү абоненттер менен сүйлөшүп, эки башка географически башка жерде жүрүп, пересекаться эткен эмес ал күндөрдө деп атат да. И соответственно биз сурап да кереги жок болчу депчи. Эми ошондой адамды, күнөөсү жок адамды саясаттын артынан мени жаманатты кылабыз деп, менден өчүп алабыз дегендер ошо адамдын, билбейм кандай адам негизи. Ошо адамды өлтүрүүгө обвинять этет да. Анан өзүмдүн башыман ошо өттү деген үчүн жөн жерден жала жаап жанагынтип агам үстүнөн кылып аткандан кийин, аны билип аткандан кийин мен бирөөнү иним боюнча саясат болду, бирөө өлтүрдү деп айта албайм. Колумда далил болуш керек деген ошондон болчу да. Андан кийинки сурообуз мына ошол 2015-жылдары бизде ТЭЦ боюнча бизге бир жеткен маалымат бар. Негизи эле биздин ТЭЦке көмүрдү ушул Кыргызстанда белгилүү бир олигарх өзү алып келип, ошол жерде камсыздап, Казакстан аркылуу жана башка жактан алып келген көмүрлөр менен камсыздатып келген. Жөн эле тендер өткөрүлбөй эле. Ошол 2015-жылдары Жомарт Оторбаев премьер-министр болуп турган учурда ал киши деген буга макул болбостон биз тендер өткөрүшүбүз керек деп тендер өткөрүп, ошол тендерди сиздин жолдошуңуз утуп алып, бирок эмнегедир ошол тендерди сиздин жолдошуңуз утуп алгандан кийин ошол иш аягына чыкпастан эле кайра эле мурунку көмүр алып келип жүргөн олигархтар өздөрү эле камсыздашып ТЭЦте. Бул жерде да сиздин жолдошуңуздун бир тиешеси бар, же күнөөсү бар, же болбосо ушунун негизинде сизди жумуштан четтетти деген дагы бир топ имиштер айтылган. Бул боюнча да коомчулукка такталма берип кетсек жакшы болот эле, анткени деген чындап эле тиешеси барбы же жокпу сиздин жолдошуңуздун? Жакшы суроо болду. Мындай деп баягы жолдошумду айыптаганга аракет кылганда мындай дешти да. Жолдошум ошол тендерлер өтүп атканда чечим кабыл алууга таасир эткен деген ушундай мааниде да, кыргызча туура которуп атам, бирок мындай жалпы мааниси ушул дегенде, ошол иш-чаралар электрические станции аркылуу, Минфин аркылуу апрель, май, июнь айлары болгон экен. 2014 болгон экен да.
бир адамды күнөөлөшөт. Ошол адам, ошол сиз айтып аткан компанияны алып келген дагы мурун ошо башка олигархтар, башка адамдар ошо тендерсиз алып келип жүрсө эле бир компания келип калат да, башка компания. Анан ошол компания тендер дагы болгон эмес, бирок тендер болбосо дагы бир текшерүү иштеринен баягы өткөн сыяктуу болуп, ошол уткан сыяктуу болуп, ага бир мындай жакшы шарт түзүлгөндөй болот да ошол компанияга. И ошол адамды булар камайт, бир адамды камайт. Ал адамга күнөө коюшат. Сен ушундай компанияны алып келтирсең, сен ушундай незаконный поставкага тиешең бар экен деп бир кишине. Ал киши качып кетет. Ошол кезде менин жолдошум жөнүндө такыр сөз жок. Баары башка адамдар бар экен, ошолордун үстүнөн текшерүүлөр жүрүп аткан кезкен. А менин жолдошум жөнүндө такыр сөз жок. Качан саясат болуп башталганда, качан Атамбаев экөөбүздүн ортобузда конфликт болгондон кийинки окуя болуп атат да, ошондон кийин ал баланы Белоруссиядан таап атат. Биздин укук коргоо органдары таап атат да, ошо Белоруссиядан жаздырып атышат. Ушул незаконный поставкага Салянованын күйөөсүнүн да тиешеси бар болчу деп жаздырып алып атышат. Эмне кылат кайра? Экстрадиция кылып аткан кишини, тетиги Белоруссиядан алып келип аткан кишини эмне кылыш керек? Аны камаш керек да, туурабы? Атайын тетиги Белоруссиядан алып келип атса, аны жоопко ага чейин тартса, ал качып кетип атса, жөн жүргөн жеринен эмес, именно качып кетип аткан жеринен алып келип атат тетиги Белоруссиядан. Андай кишини башка учурда дайыма камайт. А булар камабайт. Булар алып келет, жанагыны жаздырып алат дагы, и бүт чыгарып коет. Ал иш боюнча кийин эч ким болбойт да, ал только күбө катары гана сот аркылуу кетет да. И ошол киши теперь Салянованын күйөөсү менен качан катыштың десе, качан тааныштың десе, ал айтып атат, август айында, 14-жылы август айында деп атат. Бирок бүт процедуралардын баары апрель, май, июнь өтүп атпайбы? Баары бүтүп чечимдердин баары кабыл алып атпайбы? Эгерде августта уже таанышкан күнү дагы. Августта бүт чечимдердин баары кабыл алынып калып атпайбы? А сентябрда уже чоң конфликт башталып атат, анткени ошол эле компаниянын представительдери кат түрүндө мага кайрылып атат. Ушундай коррупция экен, ТЭЦте ушундай коррупция экен, незаконный поставкалар менен ушундай болуп атат, Артыкбаев ортого түшүп атат, Артыкбаев бизге тоскоолдук кылып атат дейт. Уже Артыкбаевдин үстүнөн баягы текшерүү болуш керек болчу да. Ошондой моментте Артыкбаевди Атамбаев жумуштан алып атат. Эч себепсиз. Баягы бизге опытный киши керек экен, бизге профессионал керек экен дейт. Эмне коюп атканда профессионал эмес экенин киши билген эмес беле. И мен ойлодум, демек Артыкбаев анткени бул тиги президенттин указаниясы менен жанагы берки фирмалар учуш керек болчу деп Артыкбаев бизге келип атканда электрический станциянын кызматкерлери айтып атпайбы? Артыкбаев жөнүндө айтып атат. Демек Артыкбаев өзүнүн сөзү үчүн жооп бериш керек да, туурабы? Чын эле айтканбы ага Атамбаев, ушундай указание бергенби, бербегенби деген бул чоң суроо боюнча калды да. Мен болсо ойлодум, анда Артыкбаев эч себепсиз эле жумуштан туруп эле жакшынакай туруп эле Атамбаев алып коюп аткан болсо, анда мен ушундай түшүндүм да, башка кандай түшүндү билбейм, бирок мен мындай түшүндүм. Демек сен маалыматты баягы кармай албайсың, ар кайсы жака ар кайсын сүйлөй бересиң деген мааниде алып койгон болуш керек деп ойлоп калдым да ошол кездечи. За неумение держать язык за зубами, орусча айтканда. Ушундай деп түшүнүп калдым. И ошентип октябрь айында сентябрь негизи ошо проверкалар башталды, же сентябрдан эртерээк башталды, ушул кездерде башталды. Октябрда уже Артыкбаев жумуштан алынды. Октябрда жумуштан алынды. Октябрь өтүп атат, ноябрь өтүп атат, декабрь өтүп атат. Декабрдын аягында президент айтып атат, Салянов мыкты иштейт, сонун иштейт, аны президент кылыш керек деп декабрдын аягында иштеп атат. Эгерде ошондой менин күйөөмдүн тиешеси бар болгон болсо, эмне үчүн анда ага чейин тетиги декабрдын аягына чейин чоет анда? Эмне үчүн ал жарыкка чыкпайт анда ошо декабрдын аягына чейин? Да? Ушундай суроолор бар. Ошон үчүн жолдошум тек гана саясаттын артынан ушундай жагдайларга дуушар болду. Тек гана мага байланыштуу
тек кана. Анткени жакшы эле менин үстүмөн иштеди, менин үстүмөн эч нерсени тапкан жок. Анан эми эл ишене берет да деди. Эл ишене берет, окшоштуруп койсок депчи. Жанагы адамды чын эле Салянованын тиги жолдошун тааныгам, чын эле тендерге тиешеси бар болчу деп койсок эле болду да деди. Ошондой эле болуп калды да негизичи. На самом деле эле разбег мунун сөзсүз түрдө убагы келет. Мунун баарын бүтүр точкасынан бери чыгарып, бүт баарын чындыгында тиешеси жок болчу. Чыгарганга бүт мүмкүнчүлүктүн баары болот сөзсүз деп ойлойм мен. Ага убакыт керек. Сиздин оюңузча бул жерде эч кандай сиздин жолдошуңуздун эч кандай тиешеси жок. Деги эле эч кандай тиешеси жок. Чечим кабыл ала турган органдар ким? Мисалы үчүн незаконный поставкаларга тиешеси бар деп иш козгоп аткандан кийин, соответственно, хотя бы бир показание болуш керек болчу да, ошо поставкаларга тиешеси бар адамдар чын эле ушу Салянованын күйөөсү келген, чалган же бирөөлөр аркылуу айттырган деген көрсөтмө болуш керек болчу. Электрические станции бар, электрические станцияда мисалы үчүн директор, анан тиешелүү замдары бар. Минфин бар. Сөзсүз түрдө Минфин аркылуу кетет да мындай чечимдер. Тендерге байланыштуу, тендери жок өткөн келишимдерге байланыштуу Минфиндин сөзсүз түрдө өзүнүн чечими добросу керек да. Эми ошол электрический станциянын директору дагы, замы дагы эч кимиси, же башка бир сотрудниги эч кимиси, Минфинде иштеген бир да сотрудник Салянованын күйөөсү тендерлерге тиешеси бар же ушул поставкаларга тиешеси бар деп бирөө да айткан эмес. Анда кантип соттосо болот да, незаконный поставкаларга тиешеси бар деп. Күйөөсү жок, Мына жогоруда айтып кеттик. Эгерде сиз ошол качандыр бир Минюста иштеп турган убагыңызда ушул Алексей Елисеевдин ошол жанакы лицензиясын узарткан депчи, сизди ошого күнөөлөп жатышат да, ошол мыйзамсыз узарткан депчи. Сизди ошо качандыр бир кызматтык абалынан пайдаланып ушул ишти туура эмес жасаган деп күнөөлөп жатышат. Эгерде ушинтип биз ар бир бүгүнкү кызматкерлерди, депутаттарды, же болбосо министрлерди сен качандыр бир тиги жумушта иштеп турганда ушундай бир күнөө кылган экенсиң деп жазага тартсак анда болот экен да мындан келди. Эмне үчүн анда биз деген бүгүн ошол бүгүнкү күндө абдан ызы чузу, бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй, чындыгы ачыгына чыкпай жаткан ТЭЦ маселеси боюнча ошол ТЭЦти жаңы баштаганда, ошол тендерди утуп капсуласын койгондо, ошол учурда Темир Аргенбаевич премьер-министр болуп турган экен, чогуу арып койгон сүрөт далилдери бар. Ошол нерсенин башын баштаган негизги тамырын Кулматов Кубанычбек мырза жасаган экен. Эмне үчүн ошол киши бүгүн ошо бажы кызматында отурган үчүн эле аны жоопко тартса болбойбу? Негизги башын баштаган ошол киши болгондон кийин парламентке келип ал дагы жооп бериш керек эле да. Эмне үчүн бул маселе көтөрүлгөн жок? Негизи коррупция менен мен күчөдө выступлениемде ушуну айттым. Коррупция менен качан күрөшүү ийгиликтүү болот? Качан мыйзамдын алдында баары бирдей болгондо. Качан баары бирдей болгондо. Ал көп адамга жакпашы мүмкүн. Анткени мына мен иштеп атканда, мына азыркыга чейин баягы бизди туура эмес жоопко тарткан, анан ал саясат болчу деди. Алып келгиле кагаздарыңарды көргөзгөйчү. Кайсы саясат, эмне деген саясат? Ар бир жерде акчалар урдалып аткан, тонолуп аткан. Негизи мамлекетке зыян болгондо, чоң бир коррупциялык схемалар иштегенде, адамдын өзүнүн бир ички користь болгондо, ошондой моменттерде иштер козголгондо, эми анда докажите. Ошондой десең, эч кимиси доказывать этпейт. Жалпы сөз менен эле жок саясат болгон, ушу Салянова башталган деп эле айтылып келет да, ошол адамдар менен, ошол адамдардын жакындары менен бирдей иштесе деп атпаймынбы? Ошо бирдей иштесин деп чоңдордон баштасаң ал деле жакпайт негизичи. Баары бир табылат да эмне деп айтыш. Бирок негизи эгерде иштейм десек, мына ошондой агрессивный болуш керек да. Эгерде ийгиликтүү иш болсун десең, анда борьба с коррупцией биздин мамлекетте. Башка мамлекеттерде башка формаларда болушу мүмкүн, бирок биздин мамлекетте только в агрессивной форме эле болот. Анткени биринчиден коррупция менен күрөшсө болот экен деп карапайым элдин алдында ишеним пайда болуш керек да. Болот турбайбы деп. Чын эле көптөн айтылып келет го. Тоо урдаганы деле, миллион урдаганы деле бирдей болуп атат депчи. Или наоборот, миллион урдаган жоопко тартылбай калып атат дегендейчи. Ошон үчүн баары бирдей болуш керек. Эгерде ким болсо, ким фамилиясына, кызматына карабай, байланыштарына карабай, кимди алып келгенине карабай, эгерде чын эле ошол адамдар күнөөлүү болгон болсо, анда алар жоопко тартылышы керек. Сөзсүз түрдө. Бирок ал
действительно күнөөлүү адамдар болуш керек. Бирөө бирөөгө жакпай калды үчүн эмес, бирөө бирөөнүн командасынан чыгып кетти, анан бирөө каршы сөз айта баштады деп эмес. Мына ошону саясат деп айтат. Анткени бизге аябай катуу иш качан башталды? Биз конституционный реформаны сында баштаганда референдум болбойт, бул туура эмес деп анан негизи баягы конституцияга киргизип аткан өзгөрүүлөрдү дагы өтө катуу сынга ала баштаганда ошондо башталды. Ошондо билиз башталды. Билиз эч нерсе болбой калды дагы, элдин баары бул чоң калп экенин түшүнгөндөн кийин анда уят болдук деп анан ар бирибиздин үстүбүздөн 3 кылмыш ишин токуду дегендейчи. Мына бул саясий заказ. Эгерде действительно эч кандай баягы мага каршы сөз айттыбы, айтпадыбы дегенди карабай, кимдин командасында экенин карабай туруп, действительно күнөөлүү болсо анда жопко тартылышы керек. Күнөөлүү болсо. Абдан өкүнүчтүү, ушул биздин мыйзамдар бүгүн жакшы иштебей, эл үмүтүн актабай, соттор туура чечим чыгарбай жаткандыгы. Бул негизи соттор чечим кандай чыгарды биз тактап айтып бере албайбыз журналист катары. Бирок деген ошо соттолгон адамдардын нааразычылыктарынын арасынан карасаң, биртөө эле ушул мыйзамга каршы мыйзамсыз нерселердин ор коюп чыгып калышы бул биздин өлкөдө болуп жаткандыгы абдан өкүнүчтүү. Маегиңизге чоң рахмат. Айдайым мындан аркы дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Адам баласы сөзсүз эле депутат же прокурор болуп иштеп өлкөгө пайдасын келтирбестен андан башка да кызматтар менен, андан башка нерселер менен да алектенип, биздин бүгүн коомчулукту өзгөртүп, оңдоого күч жумшаса болот деп ойлойм. Мындан аркы да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге экс баш прокурор, Жогорку Кеңештин депутаты Салянова Аида Жеңишбековна келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.